Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон, жоомарт, берешен инсандар. Кудай бурса, биз Ак ниет аманат коомдук фонду Кыргызстанда бир эле Кыргызстандын тургундары эмес, негизи эле Алланын ыраазычылыгын изденген инсандар менен биргеликте узак сапардабыз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мен быйыл биз Ак ниет аманат коомдук фонду быйыл 2020 жылы Баткен согушуна катышкан Баткен согушунун ардагерлери менен бир жакшы ишти аткарып атабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушундай сонун иштерге биргеликте себепкер болдубуз. Бул дагы бир сонун бир элибизге жаңылык. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду Баткен согушуна катышкан чыныгы баатырлар, унутулуп бараткан баатырларды элге даңазалап аткан болсок, ошол эле баатырлар кайра эле эли журтка, жогору жактагы инсандарга биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун ишин аларга дагы даңазалап атат. Чындыгын айтканда бири-бирибиз менен ынтымакташып мына ушундай иштер болуп атат. Негизги максатыбыз, башталган ишибиз мына Баткен согушуна катышкан, Баткен согушуна барып кыргызстандыктарды куткарып калам деп, ошол жерде чыныгы патриоттулугу менен элим деп, жерим деп, бир гана кыргыз деп эмес, бир гана өзбек деп эмес, бир гана орус деп эмес, Кыргызстандын жарандары үчүн, кыргыз мекен үчүн жанын бергенге чейин даяр болгон мына чыныгы баатырлардын жанында туруп, өзүмдү ушундай бир баатыр сезип атам чындыгында. Мына азыр Руслан бир тууганыбыз ошол жерде согушта колунан жарадар алып, сол колунан айрылган. Жашоо турмушу ушунчалык оор. Биз карантин убагында келип кабар алып, ушунчалык бир жүрөктөрү сыздап кеткен. Мына ушул Баткен согушуна катышкан ардагерлердин бириси ушул үйдү ремонттоп беребиз деп ойлонуп, ушул ардагерлерге сунуштап жүргөн экен. Мага да ошол пикири жакты, бирок мен Аллага менен сүйлөшүп, эскини оңдоочу эсин кетет. Андан көрү уруксат берсеңиз, жаңы үй баштайлы ынтымакташып деп, Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына азыркы күнү жаңы үй башталып, башталмак тургай, дуалы бүгүн бүтүп атат. Мына сонун жаңылык. Руслан апасы Катя эже менен биргеликте сүйүнүп турат. Таң калып атышат чындыгында. Чындыгында таң калып атышат. Ушундай дагы нерсе болобу деп таң калып атышат. Чындыгында таң калыштуу нерсе көрбөгөн инсанга. Мен азыр иш боюнча бир кыскача маалымат берип кетейин. Бул жумуш 26 май күнү фундаменти башталган. Фундаментке кеткен расходторду айтып коеюн. 3 тонна цемент кеткен, 60 мешок 275 сомдон 16500 сом, арматура 200 метр 28 сомдон 5600 сом, камыт кольцо зымдары 3000 сом, 3 КАМАЗ шагал, ацеп шагал 10000 сом, 2 зил таш 6000 сом. Жалпысынан фундаменттин материалына 41100 сом акча кеткен. Уста акысына 17000 сом акча кеткен. Жалпысынан фундаменттин расходу 58100 сом акча болгон. Мына ошентип кайрадан 20 күндөн ашык убакыт өтүп 23 июнь күнү дуалы башталды. Дуалына 5000 кирпичти Онадырдагы кирпич заводу Русланга деп жардамга деп берди. 3000 кирпичти Касмалиевдин заводу жардамга деп берди. 2000 кирпичти ушул ардагерлердин арасынан Сардал деген агабыз, ал агабыз жардамга деп берди. 4000 кирпичти биз Ак ниет аманат коомдук фонду кече күнү башта келгенде 2000 кирпич алганбыз. Кече эфирден биз 1000 кирпичке акча бергенбиз. Кайра эле эфирден кийин дагы 1000 кирпичке акча берип, бүгүн 2000 кирпичке акчасы келди зар дуалына кошо. Андан сырткары перемичкаларына, сетка мыгына 8880 сом акчасына келди. 1 тонна 20 мешок дагы цемент кладкага 6000 сом. Андан сырткары кладкага дагы ушул ардагерлерден бир агабыз 1 тонна цементин алып келди. Мына ошо ардагерлердин арасынан кумун алып келип атат, шагылын алып келип атат. Булар өздөрүнүн жол киресин, мына өздөрүнүн тамак аштарын өздөрү эме кылып камсыздап арасынан чыгып. Андан сырткары мына 14000 кирпичти кладкасын акысыз уруп берген мына баатырлар турат. Андан сырткары убадасы дагы бар, чатырын дагы жаап берем деген. Крышасын дагы биз крышасы менен дуалын толугу менен биз акысыз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул кызматты кылып берели, Руслан үчүн деген убадалары бар, Кудай кааласа. Иншалла мына өздөрү
40'tan жогору. Эң жашы агабыздын ичкерде жүрөт 40 жашта. Алды 58 жашта. 50 жашта. Мына абабыз 60 качада чыктыңыз? 60та. Мына чоң аталарыбыз, абаларыбыз, аталарыбыз ушул жерде лай кармап, кирпич көтөрүп кызмат кылып атат. Мен чындыгында келген сайын уялып кетип атам. Себеби мен ушул жерге бир кирпич кармап, же раствор аралаштырып, ушуларга аралашып кызмат кыла албай атам. Себеби бардыгы убакыт экен, бай иштерибиз көп, ар жак бер жакта болуп кызмат кыла албай атам. Албетте мен сиздерден кечирим сурайм. Сиздерге баяндай ишке салып койгон адамдардай болуп, мен да аябай кызыкча, ыңгайсыз болуп атам. Баштан бери айтып келатам. Шартыңыздарга караңыздар. Өзүңүздөрдүн да үйүңүздөрдө тирлигиңиздер бар, башка бар деп сиздерге дайым айтып келатам. Бирок ошого да карабастан, ушул иштин аягына чыгабыз деп көгөрүп кызмат кылып атасыздар. Сиздерден Алла разы болсун, аталар, абалар. Сиздерди көрүп биз үлгү алабыз да. Сиздерди көрүп биз ойгонобуз. Бул жашоо өтө бир кетер жашоо, Кудай кааласа. Мейли Русланга, мейли Өзбегине, мейли Кыргызына кимге тамсалсак да, бирок бир гана Алланын ыраазычылыгын, сообун издеп атабыз иншалла. Абалар, сиздерге рахмат. Жалпы жамаат, урматтуу мекендештер, көрүп атасыздар, бир туугандар. Мен азыр сиздерге кыскача отчет берип, андан сырткары мына ушул жерде акысыз кызмат кылып аткан аталарга сиздерден бир сонун дуа сурагым келди. Ушул бир туугандарыбыздын, ушул аталардын үй бүлөсү үчүн, балдары үчүн, бала чакасы, небереси үчүн, иштери үчүн, негизи эле үй бүлө ден соолуктары үчүн сиздерден дуа сурагым келди. Урматтуу мекендештер, чын жүрөгүңүздөрдөн дуа берип коюңуздар. Бул дуа жакшы билесиздер, Кудай буйруса, түбөлүк жабылган эшиктердин ачкычтары. Түбөлүк жабылган эшиктин ачкычы бул дуа, урматтуу мекендештер. Ошондуктан сиздер канча көп чын жүрөктөн дуа кылган болсоңуздар, иншалла бул бир туугандарыбыздын иштерине Кудайым ырбаж берип, тапкандарына Кудайым берекесин берип, эң башкысы үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылык берип, ден соолук берсин иншалла. Сиздерге рахмат. Ага, Турсунбек ага, Раджаб ага, Жеңиш ага, сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Алла разы болсун. Чындыгында ушунчалык ыраазы болуп атам. Мына 2 күн кече ошто жүрүп, барлашып, кече кошо сиздер менен бир жерде тамактанып, ушунчалык бир сүйүндүм. Барып алып дагы ар кандай ойдо болдум. Эми сиздердин артыңыздардан ушундай үлгү калбаса, анан кимдердин артынан үлгү калат? Сиздердин артыңыздардан ойгонуп отуруп, мына Орус улутундагы момундай бир туугандарыбыздын дагы бүгүнкү күндө жашоого көз карашы башкача болуп келатат. Көрүп келатабыз. Башта салам алейкум или здорово жок болчу. Туурабы? Негизи да, негизи баягында ошо бизде деле кыргызда айтып коет го, орус кыял болбочу дейт го. Ошон үчүн мына азыр Русландагы бардыгын түшүнүп, келгенди келгиле, кеткенге кетип баратканда рахмат деп, силерге жылуу мамилесин эме кылып, колунан келиши аракет кылып атат. Бул дагы бир үй бүлөгө бир жакшы баягындай ыйман жагынан дагы сабак берип атат. Рахмат. Бүгүн жокерлердин майрамын куттуктап койсоң, Баткендеги ошо согушка катышкан жокерлерди. Бардыгында месе жалпы жамаат ошол Баткен согушуна катышкан жоокерлерди, ардагерлерди жалпы кыргыз элинин атынан, биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, жеке өзүм атыман терең ыраазычылык билдирем. Кудай кааласа, майрамды биргеликте көп кылабыз. Сиздерди бүгүнкү күндө өкмөт баасын бере албаса, иншалла тарых баасын берет. Бирок сиздердин эмгегиңиздерди биз эч качан унутпайбыз. Кудай кааласа, бүгүн эми 29дабыз. Кудайым күч кубат, ден соолукту берип, элге кызматыбыз тийип турган болсо, сиздерге болгон жеке менин өзүмдүн оюм, планым такыр башка. Аны мен азыр айтпайм, Кудай кааласа. Бардыгы сонун болот, Кудай кааласа. Руслан боюнча да бир кыскача айтып кетсем, Руслан, ну как? Работа как? Сегодня все, стена заканчивает. Я помогаю, помогу, чтобы побыстрее все было. Это очень хорошо, полезно для здоровья. Мне полезно для здоровья, мне легче становится. Потому что я начал работать, в конце концов. Ну, помогаю, но не мешаю. Необходимое, что надо, делаю, подать, принести, отнести. Необходимо. Правильно. И руку не надрываю. Не болеет сейчас рука? Нет, я ее изолировал специально, чтобы Колу менен растворду мынтип көтөрүп, ушунтип аракет кылып атат экен да, караңыздар, раствор кече келе атсак, челекти көтөрүп алыптыр. Эми баягы өзү сүйүнүп, ушул кудаңдап сүйүнүп эме кылып атат да, баягы үйдө болуп атканынан сүйүнүпчү. Чындыгында кирпичтерди эме кылып, сеткаларын ташып, чындыгында сүйүнүп атат. Азыр мен келип, бир аз отчетумду жазып, кичине 5 мүнөт отуруп калсам дагы аракет кылып, столарга керектүү нерсесин ташып берип атат. Чындыгында ыраазы болосуң.
дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам тоже здоровья. В этом году невеста будет, дом тоже заканчивать. 2 раза свадьба будет. Обязательно. Хорошо бы сразу. И новоселье, и Да, и свадьба. Новоселье, одно к новоселье. одному. Да, Радостное было бы. конечно. Всем, ребята, спасибо, скажите. Ну, в первую очередь я хочу сказать вам, Мадер, спасибо, Дишвату и ребятам, которые действительно большие помощники, делают все от и до, и бесплатно тем более. Правильно. Не требуют ничего от нас, и воду помогут, ну все, во всем помощь. Спасибо вам, ребята, и На здоровье, покой на здоровье, материнский. на здоровье. Ну они как работали? Отлично. Вы как думали, это работа? Ну, извините, такую стены, полностью дом, за 5 дней поднять, Да. не везде такое. Потому Каждый что- может. Не каждый. Потому что я не только женщина, но и работала по таким, не по стройке, но с мужчинами руководила. И знаю, еще такое хорошая работа. Отлично, ребята, молодцы. Спасибо. Они в курсе. Рады. Да. Соседка, вот моя подруга, Асель, а я не говорю о национальности, но всегда мне говорила спасибо. Я за бабушкой, за свекровкой, за ее приходила, ухаживала и в стирке помогала. Иногда под утро приходила, по ночам с ней все делали. И ничего, соседи, спасибо не за что им сказать. Черная зависть. Извините, нельзя так это, наоборот, радоваться, что такие, как вы, Мадер, есть, Дишват и другие вот такие ребята, что готовы прийти на помощь друг другу. Это разве плохо, когда в такое тяжелое время такие люди появляются? Наоборот, радоваться надо, что есть такие люди. И спасибо вам за все большое. На здоровье. Материнское На спасибо. здоровье. Ну, я думаю, соседи тоже поймут. Дай Бог. правильно. Дай А Бог. знаете, Мадер, я просто скажу. Чон рахмат вам. За помощь. Спасибо, Мужики, Действительно. не буду по именам, просто мужики. Вам тоже большой чон рахмат. На здоровье. От сердца, На здоровье. от На души. здоровье. это. На здоровье. Еще, Чем могу, тем На помогать. свадьбу не еще забудь, не спасибо забудь. сказать рано еще. Когда это все заканчиваем, здесь свадьба будет. Потом хороший скажешь, хорошо? А это повторим. Так что, ребята, извините, дом давайте заканчивайте. Новоселье, это вы первые приглашенные вот вместе Все, кто с помогает, они руководителями. будут. Так что некого ждать. У нас здесь, не знаю, чем, мы нигде ничего не бывали. А вот вы первые гости, и Да, званые, и желанные. Спасибо. Извините. Все будет хорошо, вы не переживайте. Дай Бог Все здоровья. будет хорошо. Да. Жеңіш аға, Тұрсынбай аға, мына қазір шул іштерде демілгені қолға алып, бір ішіңіздердің аяғына чейін тікеме тік тұрдыңыздар. Үйде тірлік болса дағы іштер таштап қойып келіп тұрасыздар. Мына ушул еліңізге бір екі ауыз сөз менен ушул іш бойынша бір бөлішіп кетсеңіздер жақсы болады. Yurttaş, el yurtun mына biz şul жерге келип, şul Kuraldaş Doğusuz Ruslan'ın үйүндө kuruluş жасап жатабыз. Биринчиден şul кыйналганын көрүп турасыңар. Биз жагынан майыптык эмеси бар. Биз өзүбүзчө чечтик, ойлонуп Мадайлы өкмөтүнүн ветерандары, ардагерлери өз эркибиз менен эч ким заставить эткен жок. Өз эркибиз менен келип жардам берип, шул үйдү куруп берип жатабыз. Шул үйдө жакшылык күндөр болсун. Келечекте бул Русландагы тилеген ой максаттарына жетсин. Эл журтубуз дайыма ушундай ынтымакта, сабырдуулукта, жакшылык күндөрдө жашап жүрө берели. Жеңіш аға, мына буйруса чатырын качан жаап баштайбыз? Анан чатырына биз материалды качан алып келели, ошо боюнча дагы бир бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот. Assalamu alaikum Kırgızstandıklar, Kırgız elim, jana мекендештер, kuraldaşlar dostlarım. Bugün başlaganыбызга 5-6 gün болуп атат. Кудай буйруса бүгүн бүттүк. Бүткөнүбүзгө дагы сүйүнүп атабыз, кубанып атабыз. Ушул ардагерлер бар экен, ушул кабагым кашым дебей ушул дубалды көтөрдүк Руслан досубуздун үйүн. Кудай буйруса чатырыны бир жумадан дагы баштайбыз Кудай буйруса Медербек.
бір жұма кішкене ес алалы, ары бері басып, анан Құдай бұрса материалын алып келеміз. Құдай қаласа, Құдай тынчылық болса, Құдайдың көзі түз болсын, чатырындағы жауап береміз деген ойымызда бар. Иншалла. Ушу Русланға біздің ушу ардагерлердің Ош обласының атынан біз чын жүректен жардам береміз деп ниет қылғанбыз, кылып атабыз. Рахмат. Ең башкысы баягы материально жардам берүүдөн дагы кээде морально колдоо бир башкача чоң дух берет, дем берет. Мына сиздер ошо морально колдоп, материально дагы колдоп жардам берип атасыздар. Сиздерден Алла разы болсун. Бир жумадан кийин такта чатырына материалын алып келе берсек болот. Бола берет Құдай бұрса. Буйруса Алла. Ражаб ага, кыскача эми эл менен бөлүшүңүз, бирок саясатташтырбай бир сонун кылып эл менен бөлүштүңүз. Бирок өткөн сөзүңүз элге ушунчалык жакты. Чыныгы жүрөктө туйлап аткан нерсени бөлүштүңүз. Бирок бул жерде кайрымдуулук иш да. Мен да ошол сөздү айткым келет, бирок кайрымдуулук иш. Сиздердин эмеңиздерди түшүнүп турабыз, билебиз. Бирок Кудай кааласа сиздер ойлогон күндөр дагы келет иншалла. Келет. Эми эмне десем, урматтуу улуу кыргыз элим, бүгүн майрам болуп калыптыр. Кыргызстандын жигиттеринин кайсы гана бир согушка катышпаган жокерлеринин күнү экен. Ошо пайдаланып, мына бүгүнкү убакыт менен айтар элем, улуу Баткен согушуна катышкан ардагерлерди баягы майрам менен куттуктайын деп атам. Баарыңар чын ден соолукта болгула, бактылуу болгула, бай болгула, телегиңер тегиз болсун. Өзгөчө биздин Баткен согушунда өзүнүн жанын берген жигиттерибиздин ата энесин, бала чакасын куттуктайт элем. Анан биздин ошол ардагерлерди ойлоп, Акниет Аманат оюн председатель ушу Медеринибизди чоң рахмат айтат элем, ушул ишти баштап берген. Анан биздин ардагерлердин көбү колу бошобой, өздөрүнүн колунан келишинче акчалай чогултуп жардам берген ардагерлерге рахмат айтат элем. Анан ошо биздин ардагерлердин мына усталарды Кара Суу районунун Мады айылынын өкмөтүнүн төрагасы мына энибиз Жеңиш 15 адам алып келди. Ошонун немесинен кура баштадык. Аябай жакшы жардам беришти. Биздин командирибиз полковник Матмусаевга Кайрат Атакурчуга рахмат уюштурган. Анан ошол Медерге жардам берген Зарипинибиз, байбичеси Райхан карындашыбызга рахмат. Ноокат районунун төрайымы Айжамал карындашыбызга рахмат. Анан ошо биздин бүт ардагерлерге рахмат, Русланга жардам бергенчи. Анан ошону менен бирге эмнени айтат элем? Медериним, сага рахмат. Ошончо келип сурап турганыңа рахмат. Элди ойлогонуңа рахмат. Кайрымдуулугуңду өзгөчө ушу кыргыз элинин жоокерлеринен баштаганыңа рахмат. Анан ушул бизде азыр ушундай немеге тартып аткан операторлорго рахмат. Дайыма келип турат, сурап турат. Тётя, спасибо вам за человеческую душу, за хорошее настроение, за хороший чай. Руслан, тебе спасибо за гостеприимство, от души нас принял. И благодаря вам, вашей человечности, мы чувствовали себя как на празднике. Этот дом будет непростой дом. Этот дом будет сказочный дом. В этом доме много будет детей. В этом доме много будет богатства. В этом доме много будет хороших людей. Особенно те, которые воевали в Баткенской войне. Все придут, все подарки принесут. И чтобы наш Руслан быстрее женился, а мы на свадьбе гуляли, да, Медер? Да, правильно. Как кавказцы говорят, не забудь на свадьбу, на шашлык баткенский пригласить, да? Обязательно. Спасибо, спасибо, чтобы это был самый счастливый дом. Сказочный дом был. Бүт Баткен согушунун ардагерлерине рахмат айтат элем. Жардам берген кыздарыбызга, Айнур эжекеге, Арзыкан эжекеге, Саадат эжекеге, Диларам карындашыбызга, өздөрүнүн алтын кол менен тамактарын жасап алып келген ошо кыздарга рахмат айтат элем. Анан бүт Баткен согушунун ардагерлерине рахмат айтат элем. Ушу акчасы менен болбосо, сөзү менен жардам бергенге, сөзү менен болбосо дагы келип тамактарын көтөрүп келип жардам берген жигиттерге рахмат, кыздарга рахмат. Анан ошо баарыңарга рахмат айлана. Бул сонун үй болду. Биринчи жолу салып атабыз. Медер, бул үй акыркысы болбосун, Медеринин. Бизге жардам берип, дагы биздин ардагерлер көп. Баарына үй салып берели. Баарын үйлүү кылалы. Баарын бактылуу кылалы, жигиттер. Бул там биздин Акниет Аманат коомдук фондунун демилгеси менен ар бир нерсе болот, бирок буга колдоп аткан, жардам берип аткан жалпы көрүүчүлөр, элибиз, мекендештер жана сиздер. Биз жоңгон ортодо көпүрө. Биз жоңгон ортодо көпүрө, Кудай бурса бул биздин Акниет Аманат коомдук фондунун 9-үйү. 2 жыл аралыгында 9-үйү. Андан сырткары бүгүнкү күндө Жалал Абад жерине 9 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплекс алынат.
Тақсыр, ава мына азыр жалпы жардам беріп отқан. Ушул үйгө, башка үйлөргө жалпы жардам беріп отқан. Русланга жардам беріп отқан. Усталарга, бардык бир туугандарыбызга, өздөрү алыста жүрсө дагы салымын кошуп аткан бир туугандарыбызга мына кече эжебиздин ак тилектен бир эжекебиз 30 000 сом акчасын берди. Күтүп алып берди 30 000 сом акчасын. Ошол 30 000 сом акчасынын кече экран алдына 13 000 сом акчаны бердим, экран бүткөн артында 6 000 сом акча бердим. 2 000 кирпичке 12 000 сом, андан сырткары 1 тонна сементке акчасын бердим. Жалпысынан 13, 6, 19 000 сом акчасын бердим. Ошол 30 000 сом берген эженин аманатынан. Андан сырткары дагы бир эжекебиз 5 000 сом берди. Эми бере бергендер көп буйруса. Мына ошолордун бардыгына бир сонун дуал бүтүп атканда, бир сонун дуа бериңиз эми, тақсырым. Дуа бериңиз. Кыскараак бата бериңиз эми. Амин. Ушул үйгө жардам берип аткан медерибизга, жана ушул Жеңишке, Турсунбайга, Ражапка, Исатка, Кайратмат Саевка ден соолук берсин. Жалпы жамаатка, жалпы жамаатыбызга ден соолук берсин, күч-кубат берсин. Дагы көп кымылдар кыла бергиле, Кудай кааласа иншалла. Ошо берген актиреттеги аялга ден соолук берсин, базыга да тынч болсун. Бешин берген аялга, өзүнүн жоокерлерибизге акчалайдан берип, жардам бергенине күч-кубат берип, мына быйыл үйдү бүтүрөбүз деген ниетибиз бар. Бүтүрүп үйгө той кылып, келин алып келип, эмözүл иншалла Аллах насип кылып, эжекебиз неберени көтөрүп жүрүшүн кылабыз иншалла. Алла сол берсин, өмүрүбүз Аллахка бар. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу мекендештер, мына ушундай Кудай кааласа бул менен ишибиз токтогону жок, болгону азыр дуалы гана бүтүп турат бүгүн. Бүгүн ушул кызмат кылган абаларга сиздерден бир сонун дуа алып берели, анан кыскача отчет берип коелу деп эфир аркылуу сиздер менен көрүшүп турабыз. Кудай кааласа бир жумадан кайрадан чатырына киришебиз. Чатырынын тиникеси буйруса даяр. Жыгачындагы Кудай кааласа колдойм деген бир туугандар, жардам берем деген бир туугандар болгон болсо байланыша бериңиздер. Баса айтып кетейин, Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасынын убактысы, срогу бүгүн июль айынын башында толугу менен бүттү. Бирок бүгүн биз кечке амал сиздерге башка Сбербанк картаны жарыяга беребиз. Салган ар бир аманатыңыздар жазылып атат. Сиздердин салган аманатыңыздар кыянаттык болгон жок, Кудай кааласа кыянаттык болбогондугу үчүн мына ушундай үйлөр салынат. Жалал Абадта Гил деген чоң 9 үй бүлөгө ылайыктуу комплекс салынат. Абалар анда эмесе бизге уруксат. Мени ал жакта сиздерде болгон 14 уста күтүп турат, Кудай кааласа. Алар дагы эртең ушул материалдарына жана башка кемчиликтерине растап беришим керек. Чындыгында бир жерде убакыт кармап турганы кыйын. Ошо бул жерге келгенде 2 күнгө келип, кайра ал жакка барып ушундай ар жактарда иш болуп, сиздердин жаныңыздарда көп жүрө албай калып атам. Тамак ашыңыздарга таш берип, кызмат кылып, сиздер менен кошо иштеше албагандыгым үчүн кечирим сурайм. Бизди кечирим андай сиздерден тазим этип рахмат айтабыз, андан сырткары кечирим сурайбыз сиздер менен кызмат кыла албай калгандыгыбыз үчүн. Сиздерге рахмат. Чындыгында сиздерге рахмат. Сүрдөп бага сиздердин батырлардын алдында оозуңан сөзүңү да таппай калат эс чындыгында. Рахмат сиздерге. Бизге уруксат анда. Көңүл мээлиңиздер. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Спасибо. Давайте. Дай Бог вам здоровья. Ладно.